балдардын жүрүүсүнө тыюу салган мыйзам менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын 185 мыйзамы 2015 жылдын 21 июлунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна, дене бою, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө деген мыйзам. Бул жакта көрсөтүлөт, балдар жайкы убакытта 1 июндан 31 августка чейин түнкү саат 23:00дон таңкы саат 6:00го чейин чектөөлөр коюлат баардык 18 жашка чыга элек жасөспүрүмдөргө. Ал эми калган убактарда 1 сентябрдан 31 майга чейин түнкү саат 10дон таңкы 6га чейин жүрүүсүнө тыюу салынат. Бул боюнча укук бузуулар жөнүндө кодексинде көрсөтүлгөн 74-беренеде эгерде ата-энесинин коштоосу жок түнкү убакытта жүргөн балдар рейд учурунда кармалса, биз эле эмес, баардык эле алдын алуу субъектилерине ошондой эле көчөдөн рейд учурунда текшерүүлөр жүргөндө кармалса, 1000 сом штраф салынат ата-энесине. Ал эми калган укук бузуулар боюнча мисалы уурулук болушу мүмкүн, рейкетчилик болушу мүмкүн, топтошуп мушташуу, ушул беренелер боюнча эгерде баланын жашы 14 жашка чыга элек болсо, анда мыйзамдуу өкүлү катары ата-энесине же болбосо аларды алмаштыруучу мыйзамдуу өкүлдөрүнө 3000 сомдон 5000 сомго чейин айыппулдар салынат. Ал 14 жаштан өткөн 18 жашка чейинки курактагы балдарга алар өздөрү жооп берет. Биздин Ак-Дала райондук ички иштер бөлүмүнө учетко алынат, алдын алуу каттоосуна алынат. Ал жакта алдын алуу каттоосуна алынган балдар бизде учетто 6 айга чейин болот. Эгерде 6 айда баланын жүрүм туруму жакшы болуп оңолуп кетсе, анда ал баланы учеттон чыгарабыз. Эгерде кайра эле жанагындай туура эмес жолдорго түшүп алып, ар кандай туура эмес жактарга баргандай болсо, анда 6 айдан дагы 6 ай кошуп 1 жылга чейин биздин каттоодо турат. Биздин каттоого турганда бул базада калып кала берет. Кийин балдар жанагындай кандайдыр бир биз сыяктуу ички иштер органдарына же болбосо куралдуу күчтөрүнө тапшырам деген учурларда бизден малын ката алышат. Мурда учетто турган эмес, алдын алуу каттоосунда болгон эмес деген. Эгерде бизде алдын алуу каттоосуна туруп калса, анда баланын келечегине туура эмес таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Анан жана кибермошенничество боюнча да айтып кетейин. Ата-энелер көбүнчөсү кээ бирөөлөр телефонду түшүнбөй калышы мүмкүн, же болбосо тааныштарынан ссылка келип калышы мүмкүн. Ошондой ссылкаларды ачпаңыздар деп айтып кетет элем. Андан кийин балдардын телефонун ар дайым көзөмөлдөп туруңуздар. Кээ бир ата-энелер бар, балдарын паролдорун билбеген. Ошондой учурларда бала кайсыл жака кирип атат, эмнени көрүп атат, кээде жанагындай интернет-магазиндерден жакшы көргөн товарын заказ кылып коет дагы, ошол жактан эле алданып калган учурлар болот да. Качан гана товар колуна келмейинче эч качан балдарыңарды көзөмөлдөп акчасын которбоңуздар. Рахмат, Майрам. Анда урматтуу ата-энелер, сиздерде суроолор болсо, ой бөлүшө турган болсоңуздар, айтсаңыздар болот. Бизге негизи 10 чакты ата-эне катышыш керек болчу, анан ошондой болуп калды. Кээ бир ата-энелер катыша албай калышты окшойт. Анан негизи суроолор болсо берип көрсөңүздөр, анан биз кийинкиде уланталы. Бизде ошо QR коддор, анан мына жакын арада жакшы жаңылык болгон турат. Мектепке атайын адамдарды жүзүнөн тааный турган аппарат койгон атабыз. Ошол дагы балдардын кечигип келүүсүн, сабакта кирбей коюусун, же болбосо ар кандай ушундай иштерди алдын алат деп ойлойбуз. Анан мындан кийинки Кудай буйрса алдын алуу кеңештерин дагы дайыма эле ошо мектепке чогуло бербестен ушундай онлайн конференция аркылуу дагы уюштурсак деген пландарыбыз бар. Кээ бирүңүздөр мисалы келе албай каласыздар, комиссияда толук болбой калат. Анан ошол себептен ушул дагы заман талабына ылайык санарип жолу менен өткөрүлсөк деген пландарыбыз дагы бар. Суроолоруңуздар жок болсо, анда катышып бергениңиздерге рахмат, урматтуу ата-энелер.
Бул ушул ата энелер мектеби программасынын алкагында биз сиздер менен дагы көптөгөн тыгыз байланышып, спорттук иш-чаралар, маалымат массалык иш-чаралар аркылуу дагы өзүбүздүн алып бараткан иштерибизди маалымдап турабыз. Биздин ушул эме баракчанын астына Instagram, TikTok аркылуу ссылкаларын коюп коем. Катталып, анан бизде болуп жаткан иш-чаралар менен таанышып турсаңыздар болот. Ал эми ушул катышып берген ата энелерге чоң рахмат айтабыз. Рахмат баарыңыздарга.